Баарыңарга салам достор. Кызык инфо кесиптер тууралуу экинчи берүүсүн тартуулайт. Эсиңиздердеби достор, биз өткөн чыгарылышта керектен чыккан кесип ээлери, телефонист, ойготкуч, почтачы, суу ташуучу, керектен чыгып калган кесиптер тууралуу сөз кылганбыз. Ал эми бүгүн мен сиздерге учурдагы актуалдуу жана пайдалуу кесиптердин тизмегин айтып берем. Урматтуу окуучулар жана бүтүрүүчүлөр, сиздерди экранга жакын чакырам. Анткени бүгүнкү берүү сиздерге арналат. Келечекте өтүмдүү кесиптер. IT кесиби. Бул таң калыштуу деле эмес. Компьютер биздин жашообузга терең кирип келгендиктен замандын талабына жараша дүйнөдө IT адистерине суроо талап күн сайын өсүп жатат. Бул интернеттин кеңири жайылышына жана санариптештүүгө түздөн-түз байланыштуу. Кыргызстанда да бул тармак өнүгүп, программисттерди даярдаган адистиктер жана курстар арбын. Азыр бул кесипти аркалагандар бир жерде туруп эле дүйнөлүк долбоорлорду же кызматтарды ишке ашыруу менен жогорку эмгек акыга ээ болушат. Врач эң байыркы адистиктердин бири, бирок адамдын саламаттыгына байланышкан кесиптер эч качан жоголбойт. Дарыгерлик ооруга кабылып, кыйналган адамдарга үмүт тартуулап, алардын саламаттыгы үчүн кам көргөн гумандуу жана ардактуу кесип. Мугалим. Мугалим мөмөлүү дарак. Мугалим бардык учурдун кесиби жана билим алуу бүтүндөй дүйнө элинин суроо талабы. Бул кесип эч качан өлбөйт. Мугалим устат, жол көрсөтүүчү, билим берүүчү, психолог, келечек баштоочу дээрлик эң мыкты сапаттардын ээси. Милиция. Ар бир адамдын укугу, эркиндиги жана коомдук коопсуздугу дайыма корголуусу зарыл. Ошол милдеттерди милиция кызматкерлери аткарышат. Милиция кызматкерлердин иши адамдын, жарандын укугун жана эркиндигин мыйзамдуу, адам менен гумандуу мамиле куруу принциптери менен алып барат. Дизайнер. Дизайндын көптөгөн чөйрөлөрү адамдын курчап турган мейкиндиктерин өзгөртүүгө, өзүн жана дүйнөнү кооздогон муктаждыгы менен байланышкан. Муну ийгиликтүү аткаруу үчүн көбүнчө өзгөчө жөндөмү бар адис керек болот. Ошондуктан заманбап коомдо дизайнер эң көп талап кылынган адистиктердин бири. Инженер. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча популярдуу кызматтык иштердин бири. Кыргызстанда жол куруу, кен казуу, энергетика, айыл чарба өндүрүшүндөгү темир жол инженерлери бааланат. Бул кесиптин ээлери пунктуалдуу болуп, спецификалык жана квалификациялык талаптарга ээ. Маркетолог. Биз маркетолог деп рынокто товарларды жылдыруу, сатуу менен алектенген адистикти айтабыз. Бул деген аудиториянын табитин жана каалоолорун билген, сатып алуучулар азыр эмнени талап кылып жатканын так сунуштай алган адам. Демек, рынок бар жерде сатып алуучулардын суроо талабы, товарлардын өтүмдүүлүгү иликтөөгө алынат. Юрист. Бул абдан кадыр барктуу жана пайдалуу кесиптердин бири. Юридикалык илимдер жана юриспруденция тармагында юридикалык билим алган адис. Кесип сот жеке укук маселелери жана алдында урмат-сый менен корутундуларды берүү үчүн камсыз кылат. Бул адистик укук жана коом таанууга кызыккандар үчүн ылайыктуу келет. Архитектор. Шаар архитектурасынын имаратын жана объектилерин долбоорлойт. Байыркы эстеликтерди калыбына келтирет жана ар түрдүү аймактардын эскиздерин түзөт. Бул кесипти көбүнчө сүрөт тартууга жана чийүүгө кызыккандар тандашат. Кезекте котормочу. Ооз-эки жана жазма кепти бир тилден экинчи тилге которуу менен алектенген адистердин жалпы түшүнүгү. Ал эми бул адистик чет тилдерге кызыккандар үчүн ылайыктуу келет. Мал доктор. Азыр бааланбаганы менен келечекте мал доктурлар талашка түшөт дешүүдө. Анын үстүнө кыргыз этсиз жашай албайт эмеспи? Элди сапаттуу эт менен камсыз кылуу үчүн сөзсүз мал доктурлар керек. Соңунда тейлөө кызматкерлери. Тейлөө кызматкерлерине тигүүчү, айдоочу, ашпозчу, официант, газ электр ширетүүчү, чачтарач, электромонтажчы, тракторист сыяктуу жана башка кесип ээлери кирет. Бул тармактын ээлерине эч качан суроо талап жоголбойт. Аталган кесиптерден тышкары дагы көптөгөн кызыктуу жана пайдалуу кесиптер бар. Ар бир кесип ардактуу, ар бир кесип маанилүү. Бирок адам өзүнө жаккан жумушту жасаганда бактылуу да, ийгиликтүү да болот. Ошондуктан
Ошондуктан алгач кесип тандоочу мен эмнеге кызыгам, келечекте кандай жашоону каалайм, кандай максат пландарым бар деген суроолорго жооп издөөсү керек. Бул туура кесип тандоого мүмкүнчүлүк түзөт. Экинчиден, жогоруда айтып кеткендей, дүйнөдө технология тездик менен өнүгүүдө. Алдыдагы 10 жылда дүйнөдө 1 миллиардка жакын адам жумушсуз калат, айрым кесиптер жоюлат. Ошол эле учурда жаңы кесип, жумуш орундары пайда болот. Мындан улам дүйнөлүк трендди да жакшы анализдөө керек. Жана ошондой эле Кыргызстанда кайсы кесиптерге талап жогору болорун анализдеп, маяналар тууралуу да маалымат алган оң. Сиздер менен Кызык инфо рубрикасы Айсулуу Сүйүнбек кызы болду. Көрүшкөнчө.